Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Башат телеканалынын кабарчылары тарабынан даярдалган жаңылыктар маалымат программасы. 2011 жыл Башат ТРКсы жаңылыктарды дал ушинтип тамдан же көчөдөн тартып эл назарына сунуштап турган. Башат ТРКсы эң алгач 6 сааттык эфир менен 2011 жылдын 20 сентябрда ого чыккан. 23 сентябрдан баштап 17-18 саат эфир берүүгө жетишилди. Деген айтканга жеңил болгон менен өтө чоң эмгек турат да мунун артында. Көптөгөн ошонун артынан чуркаган канча жигиттер кыздардын эмгеги, жетекчиликтин эмгеги турат. Бунун баардыгын айтып кете турган нерсе да, сөзсүз. Бул телекомпанияга жакшылыгын тең бөлүшүп, майрамдарын тең бөлүшкөн, ошол учурда кыйынчылык күндөрдө жөлөк болуп арка бер болуп турган аудитория кылат. Дайыма ошо бирге Башат телекомпаниясынын бирге болсун ушул аудиториясы. Өзгөчө курс берүүлөрү менен, өзгөчө стилдеги журналисттер менен баарыбызды кубандырып келатат. Биз Ноштуу телекомпаниясында жамааты көп кесиптештерибиздин үйрөнүп турган нерселерибиз көп деп эсептейбиз. Бул телевидениенин өзү аябай түшүктүү иш, ошондой түшүктүү иште Башат телеканалынын жамаатына мен чыгармачылык ийгиликтерди каалайт элем. Жаңы изденүүлөрдү, жаңы ийгиликтерди, жаңы эргүүлөрдү каалайм. 4 жыл ичинде телерадио компания түрлүү долбоорлор менен иштеп келет. Алсак 2012 жылы Кабар Ордо USAID тарабынан каржыланган долбоорду иш жүзүнө ашырган. 2013 жылы болсо Интерньюс өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен реакция ток-шоусун даярдаган. Биз проекттер жаза баштаганбыз, ошол проекттерди колдоп, ошол колдоо негизинен биз ушундай жазабыз. Чыңгала баштады. Адам сырткары деле ошол IFG компаниясы ажем чыгармачылык долбоорлор түзүп ошол эл таандоосу анан ушундай элге шаардык областтык масштабта чоң бир мероприятияларды уюштуруп атканбыз. Башат ТВ түптөлгөн күндөн тарта Кыргызстандагы жеке менчик телерадио компанияларынын ичинен биринчилерден болуп, Кытайдын чоң телекомпаниялары менен тыгыз кызматташуу түздү. Алсак 2014 жылы Кытай Эл Республикасынын CCTV телекомпаниясы менен келишимге кол коюп, кызматташууну баштаган. Ал эми ушул жылы Кытай Эл Республикасынын Синьцзян Уйгур автономдуу республикасынын борбордук телеканалы менен эки тарап кызматташууга бел байлашты. Анын алкагында Башат ТВнын журналисттери HTV телекомпаниясынын кызматкерлери менен тажрыйба алмашып, ал жактагы кыргыз боордоштордун жашоо турмушу менен таанышып кайтышты. Ошол азыр ички Кытай менен мындай сүйлөшмөлөрдү жүргүзүп атам. Ошол жакта жеке көргөзмө ачканга аракет кылып атам. Ошол кичине жылыштар бар. Ошо келечекте да. Телерадио компания жаш кадрларды даярдоо жаатында мактоого арзыйт. Учурда жергиликтүү телеканалдардын ар биринде Башаттан тарбияланып кеткен кызматкерлер бар. Тагыраак айтканда, Башат ТРКсы теле тармагында иштеген жаштардын мектебинин да ролун аткарды. Ушу Башат аркылуу бектер болуп, Башат аркылуу телевидениянын чыны кухнясын көрүп, ошентип калдым да. Башат мен үчүн өзгөчө канал. Башаттын ийгиликтери менин ийгилигимдей болот. Башаттын кемчилиги менин кемчилигимдей сезилет. Жүрөгүмө жакын кабыл алам да. Азыр башка компанияда иштесем дагы ийгилик каалайм, бирок азыр компания өнүгүп атат, өсүп атат. Операторлук ишимди Башат телерадио компаниясынан баштаганмын. Монтажды дагы ошол жактан үйрөнүп, 4 жыл болуп калды. 2 жыл ал жакта иштеп, Кудайга шүгүр, жакшы эле.
Азыркы мезгилде ТРК Башат жаңылыктар маалымат программасын атайын чыгарылыштар жана түз эфирлерди даярдайт. Жалаң жаштардан турган чыгармачылык топ көйгөйлүү маселелерди чагылдырууга аракет кылып келет. Аябай өзүбүздүн продукциябыз көп деп мактана албайбыз, бирок биздин өзүбүз чакан коллективибизге бул чыгарып аткан продукциябыз аябай эле жакшы деп ойлойм. Анан Башат телерадио компаниясынын эң мындай элге эмне кызмат кылып атат десе, эл үчүн менимче жакшы кызматты кылып жатат деп толук түрдө айта алам. Анткени Башат бул жеке менчик канал, мамлекеттен 1 сом албайт. Ошого карабастан мамлекеттик иш-чараларды, элдин көйгөйлөрүн чагылдырууда болгон аракетин жумшап жатат. Ошол эле журналисттер же болбосо ошол кайсы бир жерге барып тартып келгенге дагы бензин керек, анын баарын каражат дегенде ошол каражаттарды жарнамалык, рекламалык нерселерден таап, ошол каражатты бирок элдин кызыкчылыгына жумшап, ошол каражат менен кызматкерлердин айлыгын төлөп дегендей коомдук көйгөйлөрдү чагылдырып жатат. Бул да болсо мамлекет үчүн Башат телерадио компаниясы 1 сом албай туруп, тескерисинче салык төлөп туруп, андан тышкары ушул көйгөйлөрдү элдин үнүн бийликтин аткарып аткан ишин элге жеткирүүдө чоң көпүрө болуп атат десем жаңылышпайм. Башат телерадио компаниясы агымдан калбай санариптик берүүгө өтүү аракетинде. 2016-жылдын башынан тарта санарипте көргөзүп калуу күтүлүүдө. Аны менен көрүүчүлөргө кызыктуу көрсөтүүлөрдү даярдоонун үстүндө иштемекчи. Белгилей кетчү жагдай 99.3 жыштыгында радио толкунун алып, аны иштетүү алдында турса, телеканалдын расмий сайтын жандандыруу жакынкы пландардан. Нуржамал Баргыбаева, Талгат Акылбек уулу, Башат.